Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil jahli wal wahm wa akrimna bi nuril ilmi wal fahm. Waftah lana abwaba ilmik wa anshur alayna khazaina rahmatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly bir tuğanдар. Shahidul minbar Muhammad Said Ramazan Buti rahimahullahu taandык Al-Hubbi fil Qur'an, Qur'anдағы сүйүү темасында бүгін 5-ші дарс. Бүгінгі тема инсандын инсанга болгон махабаты тууралуу. Буга чейин илахий баян, яни Qur'an Аллах Тааланын инсанга болгон махабаты, соң инсандын Аллага болгон махабаты тууралуу кеп козгогонун көрдүк. Эми Qur'an инсандын инсанга болгон махабаты, инсандын Алладан өзгөлөргө болгон махабаты тууралуу эмне дейт? Эгер жакшылап көңүл бурулса билинет, инсандын өзгөлөргө болгон сүйүүсү, өзгөлөр деген Алладан башкаларга болгон сүйүүсү, анын ичинде инсан да сөзсүз бар. Анын жан дүйнөсүндө эгилген табият, дээринде бар. Жан дүйнөсүндө отургузулган бир табият. Анткени бул жерде анын нафси бир үлүшү бар. Алардан максат аял, бала чака, ата бабалар, тууган уруктар, достор, сүйүктүүлөр жана дүйнөлүк кооз көрүнүштөр. Буларга болгон инсандын сүйүүсү анын жан дүйнөсүндө отургузулган бар. Ошондуктан Qur'an инсандын инсанга болгон сүйүүсү тууралуу кабар берүү өңүтүндө жана анын жол жобосун, формуласын айтып берүү өңүтүндө келет. Ага буйрук берүү жана ага чакыруу иретинде келбейт. Дүйнөнү сүйгүлө, аялды сүйгүлө, балаңарды сүйгүлө, сулуу нерселерди сүйгүлө, мал байлыкты сүйгүлө, эгин талааны, мөмө жемиштерди сүйгүлө деп буйрук бербейт. Ага чакырбайт дагы. Себеби ага кандай буйрук берүүгө муктаждык болсун, чакырууга муктаждык болсун, эгерде Кудай өзү биздин табиятыбызга аны олтургузуп койгон болсо. Ошондуктан Кур'анда буга кабар берүү өңүтүндө жана ошолорду кантип сүйүш керек, ошону оңдоп түзөө иретинде келет. Ошондуктан Qur'an инсандын инсанга болгон жана дүйнөлүк кооз көрүнүштөргө болгон сүйүүсү тууралуу кеп козгогондо, ал нерселерге болгон сүйүүсүн Аллах Тааланын махабатына тең тайлаша турган, Алланын махабаты менен жарыша турган кылып албасын дейт. Аларга болгон сүйүүң Аллага болгон сүйүүгө тең болбосун. Аллага болгон сүйүүдөн да өтүп кетпесин деп эскертет. Аллахтан өзгө кайсыл гана нерсеге болсун, инсандын ага болгон сүйүүсүн Кудай Таала эскертет. Аллах менен тең болуп калбасын. Ага болгон сүйүүң Аллага болгон сүйүүңө тең болуп калбасын. Тескерисинче, өзгөлөргө болгон сүйүүң Аллах үчүн болгон сүйүү болсун деп айтат дейт. Демек, бир болот экен дүйнөнү, анын ичиндеги ошол адамзат, аял, бала чака, алтын күмүштү жакшы көрүү болот экен, Аллах менен тең жакшы көрүү болот экен, же Алладан дагы өтүп жакшы көрүү болот экен, бул мазмун жектелет, тыйылат. Урсат берилген жагы ушундай болуш керек экен, ошол нерселерди Аллах үчүн жакшы көрүшүбүз керек экен. Аллах үчүн жакшы көрөт деген кандай болот? Дагы кийин ачыкталат иншалла. Ошондуктан хадистерде келет го, баягы иманы толук адам ман ахабба лилла, Аллах үчүн жакшы көрсө депчи. Аллах үчүн жаман көрсө, Аллах үчүн берсе, Аллах үчүн бербесе деп. Демек, Qur'андын того этер жери инсанды ошол инсандын инсанга болгон сүйүүсү тууралуу кеп козгогондо Аллах үчүн жакшы көргүн деп айтат экен. Алладан дагы өтүп, Алладан көбүрөөк жакшы көрбөгүн деп, ал дагы ачыкталат иншалла. Бул тууралуу Кур'ан-ы Каримде Бакара сүрөсүндө мындай деп келет: Астагфиру билла ва минан наси ма яттахиду мин дуниллахи андадан юхиббунахум ка хуббилла валлазина амана шадду хубба лилла. Кээ бир адамдар, атап айтканда бутпарастар, Аллахтан
өзгө нерселерди, яни андадан, аснаман, бут сөлөкөттөрдү кудай кылып алышат. Жана аларды сүйүшөт, ошол өздөрү кудай кылып алган бутпарасттар, жанакы бут сөлөкөттөрдү, идолдорду сүйүшөт. Кахуббилла, Аллах Тааланы сүйгөндөй сүйөт. Кудай менен Кудайды кандай сүйүш керек болгон болсо, ошол бут сөлөкөттөрүн Кудайды сүйө тургандай сүйүп алышат дейт. Валлазина амана ашадду хуббан лилла, ал эми ыймандуулардын Аллага болгон сүйүүсү баарынан күчтүүрөөк дейт. Ыймандуулар Аллахты өзгөдөн көбүрөөк сүйөт дейт. Яни бул аятта алар Алланы гана сүйөт деп хасыр кылып чектеген жок. Мындай ишара мааниси мындай чыгып атат. Алар ошол эле мезгилде башка нерселерди дагы сүйөт. Өзүн сүйөт, баласын сүйөт, аялын сүйөт, акчасын сүйөт, мүлкүн сүйөт. Бирок Аллага болгон сүйүүсү ашадду, күчтүүрөөк дейт. Аллага болгон сүйүүсү өзгө болгон сүйүүсүн контролдоп турат, көзөмөлдөп турат. Экөө бири-бирине карама каршы келип калса, Аллага болгон сүйүүсүндө бекем турат. Ошондой эле зуйина линнаси хуббу шахавати минан нисаи вал банина вал qanatiril muqantarati min az-zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal hars zalika mata'ul hayatid dunya wallahu inda husnul ma'ab. Ali Imran сүрөсү 4-аят, 14-аят. Адамзатка шахваттуу сүйүү зыйнатталды. Кимдерге? Аялдарга болгон, бала чакага болгон, алтын, күмүштүү топтоодо, жана асыл тукум жылкыларда, жана үй жаныбарларында, жана эгин-тегинде, ошогон нерселерге инсанда кумардуу сүйүү инсанга сулуу көргөзүлдү дейт. Демек, ушул нерселерде инсандын нафсисинде ошо болгон сүйүүсү бар экен, болгондо ошо шахват менен, кумарлануу менен болгон сүйүүсү бар экен. Кудай Таала ошондой кылып коюптур. Ошондой эле башка бир аятта قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. Tavba suresi 24-аят. Айткын, Пайгамбар алейхиссалам айтып атат, эгерде силердин ата бабаларыңар, балдарыңар, бир туугандарыңар, аялдарыңар, урууларыңар, туугандарыңар, кесип кылып тапкан мал байлыктарыңар, жана токтоп калуусунан корккон бизнесиңер, тижаратыңар, жана өзүңөр ыраазы болгон, өзүңөргө бир комфорт болгон үйүңөр, жайыңар силерге сүйүктүүрөөк болсо, Аллахтан, анын элчисинен жана анын жолунда жихад кылуудан ушул нерсе силерге сүйүктүүрөөк болгон болсо, анда олтура бергиле, күтүп отура бергиле, Аллах Таала силерге өз жазасын алып келгенге чейин деп, ошол Мединадан Меккеге журт котороордо кээ бирөө туугандарын таштагысы келбей, кээ бирөө жакшынакай комфорт евро үйүн таштагысы келбей, мындайча айткандачы, мал байлыгын, курма дарагын, ошого окшогон дүйнөлүк кызыкчылыктар нерселерин таштагылары келбей, балким кээ бирөө хижрат кылбай койгон. Ошолор айтып атат, Аллахтан дагы, анын элчисинен дагы, Алла жолунда жихад кылуудан дагы ушул нерсе сага сүйүктүү болсо, анда отура бергиле, Алла Таала жазасын алып келгенге чейин деп. Ошондой эле Муса алейхиссаламдын доорундагы Корун деген жөөттөрдөн чыккан бир бай болгон. Өзү жөөттөрдөн эле чыккан Муса алейхиссаламдын доорунда. Бирок Фираун тарап болуп кеткен байлыгын айынан Алла Таалага ушундай бир чесепсиз байлык берген. Ошол Корунга пайгамбарлардын тилинде, солих адамдардын тилинде Кудай Таала Куранда Астаиду билла ла тафрух. Эй Корун, текеберленип сүйүнбө. Байлыгыңа манчыркап текеберленип сүйүнбө. Инналлаха ла юхиббул фарихин. Ошентип антип манчыркап текеберленип сүйүнгөндөргө Кудай сүйбөйт андайларды. Ваптаги фи ма атакаллаху ад-дарал ахира. Кудай Таала сага берген мал дөөлөт менен акырет журтту көздөгүн деген аят. Ошондой эле Фажр сүрөсүндөгү калла балла тукримунал ятим, жок, силер тескерисинче жетимди урматтабайсыңар. Вала тахаддуна ала туамил мискин, кедей кембагалдарга тамак берүүгө кызыктырбайсыңар. Ватакулуна туросаклал намма, мурасты адал, арамын ылгабай жейсиңер. Ва тухиббунал мала хуббан жамма, мал байлыкты ашыкча жакшы көрөсүңөр.
деген аяттар. Ушул аяттарды карай турган болсоң, ушундай бир реалдуу бир акыйкатты Кудай Таала баса белгилеп жатат. Ал эмне? Пенделердин аял, бала чака, үй бүлө, уруу, коом, мал байлык, тижарат, жай, ошого окшогон дүйнөлүк кооздуктарга болгон махабатынын бар экендигин, болгондо да өтө күчтүү экендигин баса белгилеп айтып атат. Ошол эле мезгилде Кудай Таала эскертип жатат, ошол өзгөлөргө болгон сүйүүсүндө, ошол өзгөлөргө болгон махабаты Кудай Таалага болгон махабаттан дагы өйдө болуп кетпесин. Кудай Тааланын махабаты менен талаша тургандай болуп калбасын. Мына, Кудай Тааланын махабаты ушуну талап кылып атат, көчкүн деп атат да, диниңди сактап калыш үчүн Мединадан Меккеге көчкүн деп атат. А мунун дүйнөгө болгон махабаты Алланын махабатына тең келип, андан үстөн болуп, аны көчүрбөй койду да. Кудай Таала ушул жерде жемелеп жатат. Демек, бул нерселерге болгон махабатың Алланын махабатынан дагы өйдө болуп кетпесин деп атат. Эми бул жерде кантип шайкештикти келтиребиз? Бир аятта карасаң, жан дүйнөбүзгө ушул нерселерге болгон махабаттын орнотулгандыгы айтылып атат. Ал Аллах тараптан орнотулган да. Бул жерде бул аламда өзүнө эч нерсе болбойт. Аллах аны орун табиятыбызга койду, дээрибизде бар жакшы көрүү. Ошол эле мезгилде аны жакшы дүйнөнү сүйүп калуудан дагы эскертип жатат. Дүйнөгө болгон сүйүүң Аллага болгон сүйүүңө кызматчы болсун. Алланын ыраазычылыгына жеткирүүгө себеп болсун, курал болсун деп атат да. Экөөнү кантип шайкеш келтиребиз? Бияктан сырттан караганда дүйнөнү сүйбө дегендей кеп кетип атат. Бизге сүйүү сезими орнотулган болсо кантип шайкеш келтиребиз дегендей бир суроо болуп атат. Бирок жол деле чыгып калды окшойт. Тиякта башында келгенде Алла Таала ашадду, Аллага болгон сүйүүлөрү күчтүүрөөк болсун. Аллага болгон сүйүү өзгөлөргө болгонду контролдоп турсун, үстөн болсун деп бир ишара кетти. Эгер билсең, Алла Таала инсанды жер бетинде өзүнүн орун басары кылган. Бул тууралуу Куранда Алла Таала Бакара сүрөсүндө мындай деген: Астагфирулла ва изқала роббука лил малаикати инни жаилун фил арди халифа. Эстегин ошол заманды эген айтты периштелерге: мен жер бетинде орун басарды жаратам деп. Бул аятты укканда сенин оюң үстүртөн чала сабат болгон адамдардын пикирине кетип калбасын дейт. Алар айтышат дейт, бул аятты окуп алышып: инсан жер бетинде Кудай Тааланын орун басары, анын рубубият иштеринде, анын башкаруучулугунда. Кудай Таала аланы башкарат. Ошол Кудай Тааланын аланы башкаруусунда жер бетинде Кудай Тааланын орун басары, Кудай Тааланын өкүлү, Кудай Таала ааламды башкарууда өзүнүн замы кылып койгон инсанды деп туура эмес сүйлөгөн чала сабат маселени кабылын гана караган тайкой жүгүткөн адамдардын ой пикирине сенин зээниң бул аяттын сырткы маанисин угуп кетип калбасын дейт. Инсан өтө алсыз жана өтө алсыз дагы өзүнүн кулчулук чегинен, пендечилик чегинен чыгып, Кудай Тааланын рубубиятына, башкаруучулугуна кийлишип, ага бир зам боло тургандай, ага бир өкүл боло тургандай, ал эч өзүнүн пендечилик, адамдык чеги арасынан өтүп кете албайт дейт. Бул жерде Кудай Таала Курани Каримде жар салып жаткан жана периштелерге билдирип жаткан орун басарлык, халифалык, бул ушундай бир милдет. Кудай Таала ал милдет менен инсанды милдеттүү кылган, мукаллаф кылган. Анан инсандын алдында жер бетинде адилеттүүлүктүн таразаларын орнотууну каалаган. Кудай Таала жер бетинде инсанияттын арасында адилеттүүлүк болуш үчүн адилеттүүлүктүн таразаларын, эрежелерин, формуласын орнотууну каалагандагы ошол Кудай Таала жер бетинде адилеттүүлүктүн мыйзамдарын орнотом деген ал дин. Пайгамбарлар алып келген. Ошол динди түшүнүүгө милдеттүү кылган жана ошол диндин негизинде, основасында жер бетинде инсанияттын коомчулугунда адилеттүүлүктү тургузууга буйруган жана өз классындагы адамдарды дагы ушул Кудай Таала берген дин менен адилеттүүлүктүн
мыйзамдарын орнотуп жер бетинде жакшынакай гүлдөп жашайлы деп өз классындагы адамдарды чакырууга дагы буйруган ыктыярдуу түрдө, мажбур түрдө эмес, чечим чыгарууга ээ болуунун эркиндигинин стимулу менен. Мисалы Кудай Таала тилсиз айбанаттарды дүйнөдөгү милдеттерин аткарууга алардын ыктыяры жок. Бир инстинкт аркылуу аларды ушундай бир багыттап койгон. Алар өздөрү билбеген, туйбаган абалда ошо Кудай Таала берген инстинкт менен эле дүйнөдөгү кызматтарын аткара берет. Чымын өзүнүн санитарлыгын кыла берет. Ары өзүнүн инсанга бал чыгарып берүүсүн кыла берет. Кашкылар өздөрү билбеген абалда токойдун санитарлары болуп жүрө берет дегендейчи. Буларда ыктыяр жок ал нерсени ишке ашырууда. Инсанды Кудай Таала шарапаттуу кылганда ыктыяр берип, ошол ыктыярдын негизинде Кудай Тааланын дини менен жашап, жер бетинде адилеттүүлүктү орнотууга буйруган. Бул инсандын шарапаттуулугу. Качан инсан ошол Кудай Таала анын алдында орноткон мыйзамга, таразага кайтканда, ошол Кудай Тааланын дини менен инсанияттын коомчулугун негиздеп түптөп баштаганда, анан Кудай Таала берген дин менен аны каталог катары карманып, ошону менен жашоосун өткөрө баштаганда, ошондо инсан бул жерде кимдин ысым менен муну кылып жаткан болот? Аллахтын ысым менен кылып жаткан болот. Кимдин буйругуна баш ийип, өз классындагы адамдарды келгиле, ушул Алла Таала биздин адилет бактылуулугубузду камсыздап берген дин менен жашайлы деп, өзү ыраазы болуп, акылы менен билип туюп, бактылуулук ушунда экен деп адамдарды ошол динге кимдин буйругу менен чакырып жаткан болот? Кудай Тааланын буйругу менен чакырып жаткан болот. Шексиз бул жерде өз жынсындагы адамдар менен өз ара жардамдашуу менен Алла Тааланын ысмы менен иш алып барып аткан болот. Кудай Тааланын буйругуна жооп берүү менен жана Кудай Таала болгон толук ишеним менен инсанды Кудай Таала бактылуу кылууну, урматтоону каалаган деп, Аллага болгон терең ишеними менен бактылуу ушул динде экен деп, Аллахтын ысмы менен иш алып барып аткан болот дагы. Ошол эле мезгилде Кудай Таала инсанды мындай бир робот сыяктуу кылып койгон эмес да. Мисалы, бир балаңа ушуну кылгын деп кылдыртып койдуң. Сурабай элечи. Бирок бирөөнөн сурадың, кайсыны кыласың дегени бул кандайдыр даражада урмат да. Кайсыны кыласың, кайсыны кылгың келип атат, кайсы жага танда депчи. Анан Кудай Таала айбанатты эч суроо сопкуту жок эле аларды ушундай бир айбандык инстинкт берип койду, фытрат берип койду. Ошол фытраттын негизинде эле дүйнөдөгү милдеттерин өтөп кете берет. Аларга сурак да жок. Туйбайт дагы, билбейт дагы, болбосо ары бал чыгарганды каяктан билсин? Кантип эмне деген илим керек, агачы ааламды камтыган илим керек да, эгер ары өзү бал чыгара алса. Кудай Таала ага орноткон функция менен, Кудай Таала көргөзүп берген жол менен, Кудай Таала берген илхам менен, Кудай Тааланын берген жардамы менен ошону кылып атат да. Инсанды андай кылбастан, мындай бир мажбур, мойнуна бир каргы илип алып, анан малды жетелегендей бир мамиле кылбастан, Кудай Таала инсанга өзүнө ыктыяр берип, ошол ыктыярдуулуктун негизинде ушул мен берген мыйзамды колдонуп чыксаң бактылуу болосуң деп атпайбы? Ошол рисалатты түшүнүүдө аны өз нафсисинин амири кылып атат. Пайгамбарлар алып келген динди, рисалатты түшүнүүдө жана ошону түшүнүп, ошону иш жүзүнө өтөөдө инсанды ыктыярдуу кылып, каалоону, чечимди, ыктыярды анын колуна берип аткандыгы, бул инсанды Кудай Таала аны урматтап аткандыгы, кадырлап аткандыгы, шарапаттуу кылып аткандыгынан кабар берет да. Анан ошонун негизинде инсан жер бетинде пайгамбарлар алып келген Аллахтын дини, рисалаттын мазмунун түшүнүп, ошонун негизинде өз ара бири-бирине жардамдашып, бири-бирин жакшы көрүп, жер бетинде инсаният деген үй бүлөдө адилеттүүлүктү орнотот. Ошондо адилеттүүлүктү орноткондо кимдин атынан орноткон болот? Аллахтын атынан орноткон болот. Алланын атынан халифа, Алланын орун басары деген ушундай түшүнүлүш керек дейт автор. Анан
Ушул Алланын атынан орун басар болуш деген нерсе инсандын бир канча жөндөмдөргө ээ болуусун талап кылган. Мисалы идрок, идиректик. Бул эч бир айванда жок. Бизде идирек бар, ак кара бар жогун ылгайбыз. Илим берген Кудай Таала, бир канча күч кубаттын түрлөрүн бизге Кудай Таала өзү берип турат. Анан эң негизгиси мен деген сезимди берген. Мен деген сезим берген, жана бир нерсеге ээ болууга болгон каалоону берген. Үйгө ээ болгуң келет, бир машинага ээ болгуң, ошол каалоону берген Кудай Таала. А булар идирек, бир нерсени түшүнүү, илим, мен деген сезим Кудай Тааланын рубубият сыфатынын чагылуусу. Кудай Тааланын рубубиятынын башкаруучулуунун чагылуусу, бир көлөкөсү. Аны Кудай Таала Кур'ан-ы Каримде аманат деп баяндаган. Кичине бир аз татаалыраак, зээнди дыккаттуулук менен караш керек да бияк азыр. Астайду билла. Ахсаб сүрөсү: Инна араднал аманата алас самавати вал ард вал жибали фабайна яхмилнаха вашфахна минха ва хамалахал инсан иннаху кана золуман жахула. Чындыгында биз аманатты асмандарга жана жерге жана тоолорго сунуштадык. Алар аны көтөрүүдөн, аны жонуна алуудан баш тартышты, коркушту, аны инсан жонуна алып алды дейт. Ошол аманат. Чындыгында ал залым жана наадан. Демек, бул жерде ошол мен деген сезимди аманат деп атат да бул жерде. Мен деген сезим бул аманат деп атат. Ошол тууралуу кичине түшүндүрө кетели. Бул Саид Нурси рахимахуллонун Иман ва куфр мувазенелери деген китебинин кыргызча котормосу ыйман жана капырлык. Ушул аятты бир 16-17 бет кылып тафсирлеген экен. 1-2 бетин окуганга туура келип атат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Азыркы аят. Бул аяттын чоң казынасынын бир гана каухарына ишарат кылабыз. Асман, жер, тоо мойнуна алуудан качып корккон аманаттын көптөгөн жактарынын бири ана болуп эсептелет. Мен, адамдын мен деши да. Ооба бул ана деген нерсе, мындан кийин ана деп кете беребиз. Мен деген сезим. Адам атанын заманынан баштап азыркыга чейинки адамзат ааламынын ар тарабына бутактап жайылган касиеттүү туба дарагы менен үрөө учурган заккум дарагынын данеги болуп эсептелет. Эгерде бул ана деген сезимди туура колдонсоң, бейиштеги туба дарагынын данеги болуп берет. Эгерде бул ана деген сезимди туура эмес колдонуп алсаң, анда тозоктогу заккум дарагынын данеги болуп эсептелет да. Туура колдонсоң ананы бейишке барасың, туура эмес колдонсоң тозокко түшөсүң деп атат да. Ушул улуу акыйкатка киришүүдөн мурда ал акыйкатты оңой түшүнүүгө себеп боло турган бир кириш сөз баяндайбыз, ал төмөнгүчө. Ана жашыруун казына сыяктанган Аллахтын ысымдарынын ачкычы. Аллах Тааланын ысымдары жашыруун казына сыяктуу да, ошонун ачкычы, ошондой эле ааламдын туңгуюк сырларынын дагы ачкычы болуп, өзү дагы ачылышы кыйын бир сыр, чечилиши татаал бир түйүн. Бул ананын ички маңызы билинсе, анын сыры билинет, чиелүү түйүнү чечилет, ошондо ааламдын сырларында, вужуп ааламынын казыналарында ачат. Ушул маселе тууралуу Шемме аттуу арабча рисалемде мындайча сөз кылганбыз. Ааламдын ачкычы инсандын колунда жана анын нафсине, өзүнө тагылган. Ааламдын эшиктери сыртынан ачыктай көрүнсө да, чынында жабык. Аллах инсанга ааламдын бүт эшиктерин ача турган ана аттуу бир ачкыч берген. Карасаңыз, бул ана деген сезим ааламдын сырларын ача турган бир ачкыч экен. Аз дагы ачык болот иншалла. Ааламдын жаратуучусунун жашыруун казыналарын ача турган сырдуу ананиет, мендик деген сезимди берген. Бирок эне өзү да ачылышы кыйын бир сыр жана чечилиши татаал бир түйүн. Эгер аны чындыгы ички маңызы менен жаралышынын сыры билинсе, өзү ачылгандай ааламда ачылат, ал төмөнгүчө. Сани Хаким, акылман чебер Аллах инсандын колуна аманат катары рубубиятынын, рубубият деген Кудай Таала бизди тарбиялап, ырыскыландырып жатат, сыпаты менен иш аракеттерин акыйкатын көрсөтүп, тааныта турган бир ана берген. Ана деген сезимди Кудай Таала бизге бербегенде, биз Кудай Тааланын рубубиятын, кудретин, ааламды башкарып аткан иш аракеттерин түшүнө албайт экенбиз.
Дагы азыр мисал менен түшүндүрүп берет астындачы. Бул ана деген нерседе жаратуучунун сыпаттарынын ишараттары менен үлгүлөрү камтылган. Мындагы максат ана мен деген сезим өлчөм бирдиги сыяктуу болуп, жаратуучунун рубубият сыпаттары менен иш аракеттеринин билиниши. Бизге бир өлчөй турган прибор болуп берет экен да. Бул өлчөй турган прибор болбосо биз Кудай Тааланы тааный албайбыз. Бирок өлчөм бирдигинин акыйкат барлык болуусу шарт эмес, болгону геометриядагы шарттуу сызыктар сыяктуу кыялыбыз, элесибиз аркылуу өлчөм бирдиги катары иш аткарат, анын илимий далилденген акыйкат болуп чыккан барлыгынын болушу зарыл эмес. Мына суроо: эмне үчүн Аллахтын ысым сыпаттарынын билинүүсү ошол ананиятка байланыштуу, мен деген сезимге байланыштуу да? Жооп: анткени абсолюттук жана бүт баарын курчаган мухит деп океанды айтат негизи, салыштырмалуу түрдө чексиз бир нерсени айтат. Бир нерсенин чеги аягы болбогондуктан ага бир форма бере албайсың. Мисалы Кудай Тааланын ысымдары, Кудай Тааланын сыпаттары чексиз да. Түбөлүктүү, башталышы жок, аягы жок. Анан ошол абсолюттук жана бүт баарын курчаган мухит бир нерсенин чеги аягы болбогондуктан ага бир форма бере албайсың. Аны мындай же тигиндей деп сүрөттөй албайсың. Эмне экени да билинбейт. Мисалы караңгы болбосо дайыма турган жарык билинбейт да, сезилбей да калат. Качан гана чыныгы же элестүү бир караңгылык менен бир сызык сызылса, ошондо анан билинет. Мына ошондой эле Аллахтын илим, кудрет, хаким, рахим сыяктуу ысым сыпаттары мухит, чексиз, окшошу жок болгондуктан алар тууралуу бир нерсе айтууга болбойт. Эмне экендиктери билинбейт, сезилбейт. Булардын аягы, чеги болбогондуктан шарттуу, образдуу, элестүү чектерди сызууга туура келет. Мына ушул ишти ананият аткарат. Мен деген сезим аткарат. Өзүндө образдуу бир рубубиятты, башкаруучулукту, ээликти, кудретти, илимди элестетип бир чек сызат. Ал сызык аркылуу мухит сыпаттарга бир элестүү чектерди коет. Кудай Тааланын чексиз сыпаттарына элестүү бир чектерди коет. Бул жерге чейин меники, мындан ары аныкы деп бөлүштүрөт. Өзүндөгү кенедей ченештер аркылуу ысым сыпаттардын ички маңызын акырындап түшүнө баштайт. Мисалы, өз мал мүлкүндөгү элестүү рубубиятты колдонуусу, башкаруусу аркылуу жаратуучусунун бүт ааламдагы рубубиятын түшүнөт. Кудай Таала ааламды башкарат да. Өзүнүн кичинекей кожоюндугу аркылуу жаратуучусунун чыныгы кожоюндугун, мааликтигин, падышачылыгын түшүнөт. Мен бул үйдүн кожоюну болгонумдай, жараткан да бул ааламдын кожоюну деп кичинекей илими менен анын илимин түшүнөт. Кичинекей кол өнөөчүлүк аркылуу Сани Зулжалалдын, уста, чебер Аллахтын окшошу жок жаратуусун, санатын түшүнөт. Мисалы, мен бул үйдү кандай куруп иреттеген болсом, ошол сыяктуу эле бул дүйнө деген чоң үйдү дагы бирөө куруп иреттеген дейт. Жана ошол сыяктуу Аллахтын бүт сыпаттары менен иш аракеттерин бир аз билдирип көрсөтө турган мен деген сырдуу абалдар, сыпаттар жана сезимдер ана жанагы аманат болуп берилген ана деген мендик сезимге жайгаштырылган. Элестетиңиз, мисалы биз айбан сыяктуу болсок, анабыз жок. Өсүмдүк сыяктуу, таш сыяктуу болсок да, мисалы. Анан Кудай Таала ааламды Кудай гана башкарат. Кудай Тааланын рубубиятында, башкаруусунда эч ким шерик эмес. Кудай Таала жалгыз десек, биз аны түшүнө турган бизде өлчөм прибор жок да. Ошонун бир көлөкөсүн, бир чагылуусун бергенде, сен мисалы үйдө бир кожоюнсуң да. Үйдө кожоюнсуң. Үйдө эгерде сен уруксатың жок бир чоң ишти балдарың, аялдарың бейбаштык кылса, мисалы сен урушасың да, үйдө мен кожоюнмун же ким? Бул эмне кылганлар менден уруксат сурабай деп урушасың мисалчы. Айылда сен акимсиң, башчысың. Анан сен айылдын башчысы болсоң, сен уруксатың жок эле адамдар чоң бир ишти кылса сен элден урушасың да, бул айылда мен башчымын же силер башчысыңарбы деп ошол сезимдер аркылуу Кудай Тааланын рубубиятын түшүнүп, Кудай Таалага шерик кошуу, Кудай Тааланын мүлкүндө ага бир тең тайлашуу, анын мүлкүн өзүнө берип алыш. Бул ушундай жектелет турбайбы? Кандай эле мен аким болсом, мен мэри болсом, мен суроон сопкотум жок эле, мен чече турган ишти бирөөлөр чечип салса деп
ошол салыштыргыч аркылуу Кудай Тааланын сыпаттарын түшүнүп атпайбызбы? Ошол ана деген сезим болбосо, биз аны түшүнө албайт болчубуз экен да. Демек, эне, ана деген сезим бул күзгү, бул салыштырма бирдиги, ачуучу аспап сыяктуу кызмат аткарат. Анын бул узун 16-17 тема. Буну туура колдонсо кандай болот, туура эмес колдонсо, кантип туура эмес колдонгондуктан фиравундар чыккан. Фиравундар ошол ананы туура эмес колдонгондон чыккан да. Демек, ушул мен деген сезимди асмандар, жер жана тоолор албаптыр, алгандан коркуптур. Ушул жоопкерчиликти инсан алыптыр. Ушул мен деген сезим аркылуу, ананият аркылуу Кудай Тааланы инсан түшүнөт экен. Андан кийин анан Кудай Тааланын данышмандуулугу ушуну талап кылды. Бул ааламды инсанга баш ийдирип койду да. Аны менен иш алып барууда инсанды орун басар кылып койду. Ошондо инсанда бир кызыкчылык болуш керек да. Ошол кызыкчылык болбосо, анда аалам менен иш алып барбайт. Айырмасы жок. Мал байлыкка болгон кызыкым, мына ушулардын негизинде үй бүлө куралат. Ушулардын негизинде мамлекет куралат да. Ушулар болгон инсанда кызыгуу болуш керек да. Буга болгон кызыгуу болбосо, анда инсан, анда бул жашоодо жана Кудай Тааланын динин ишке ашырууда эч бир кызыкчылык болбогондон кийин ал аракет кылбай коет. Мисалы арстан сыяктуу, мисалы арстанга Кудай Таала мындай сезимди берген эмес да. Алар эмне курсагы тойсо болду. Жата берет. Мисалчы. Инсанга болсо ушул нерселер менен иш алып барыш үчүн ага бир стимул керек. Аны үчүн ушул нерседе инсандын кызыкчылыгы болуш керек. Нафсисинде калоосунда үлүшү болуш керек. Ошондуктан Кудай Таала инсанга бул нерсени салды. Демек, фатир болгон, жаратуучу болгон, данышман болгон Аллах Таала нафсиге, малга болгон сүйүүнү салып койду. Инсандын фытратына, үйлөнүүгө болгон сүйүүнү салып койду. Аялды эркекке кийим кылып койду. Эркекти аялга кийим кылып койду, аятта айтылгандай. Анан бир нерсеге чыгуунун махабатын берип койду. Бир нерсеге чыккысы келет, бир нерсенин ээси болгусу келет, ошонун колуна алгысы келет, менчиктештиргиси келет. Анан мен деген сезимин ойготуп койду. Ол мен деген сезимди ойготпогондо, анда өзүн кыйынчылыктардан коргобой калмак да. Бул менин мүлкүм деп талашпай калмак. Баары бир болуп калмак да. Ошол өзүн кыйынчылыктардан коргош үчүн, коркунучтардан коргош үчүн, бир нерсеге чыгыш үчүн мен деген сезимди берип койду. Ушунун баардыгы Кудай Таала аны милдеттүү кылган кызматтын үстүнөн чыгыш үчүн ушул сезимдерди Кудай Таала салган инсангачы. Эми ушул жерден муктаждык жаралат да. Кандай муктаждык жаралат? Кызыл күйүп калган жерлерден токтош керек болуп калат да. Кээ бир жерлерден тормоз бериш керек болуп калат. Ошондо анан бир нерсе керек болот да. Анткени себеби инсан ошо болгон сүйүүсүнүн негизинде анан кетет да. Газды баскан бойдон кетет. Анан баратканда, бул деген бюджет, бул элдин акысы, кой, болбойт. Бул баланчанын акысы, бул түкүнчөнүн акысы. Кой, бул жерде антке болбойт, бул зына. Өзүң аялыңа канаат кыл. Бул болбойт. Бул кыянатчылык. Деп ушундай кызыл күйгөн жерлерде токтогонго туура келет да. Ушул жерден кантип токтойт инсан? Кантип токтойт? Куранда жогоруда айтылгандай, бул нерселерге болгон шахваттуу сүйүү нафсисине орнотулган болсо, ушул жерден анан Кудай Таалага болгон сүйүүнүн зарылдыгы келип чыгат да. Ушул жерден анан имандуулардын Аллага болгон махабаты өзгөдөн күчтүүрөөк деген нерсе келет да. Анан жакшы көрүп турасың. Бирок Кудай Таалага болгон махабат муну арам деп атат. Кой, бул болбойт деп атат. Ушул жерден анан ошол Кудайга болгон сүйүүнүн күчтүүлүгү ушул жерден жанакы чексиз сендеги сүйүүгө чек коюп, бул жер болбойт. Буяк кызыл, буяк сенин зонаң эмес дегенге анан ушул жерден Аллага болгон сүйүү болбосо, анда адам жанагы аятта айтылгандай ушундай залым болуп кетет.
мубалага күчөтүлгөн айтып атпайбы, чеги жок да. Мисалы Сталин өзүнүн бийлигин сакташ үчүн ушунчалык зулумдукта чектен чыкты, адамдарды чымын өлтүргөндөй өлтүрдү да. Адамдын сүйүү болгон ушундай бир немеси, мындай бир Аллага болгон сүйүү деп мындай бир нерсе менен чектелбесе, контролдонбосо, ал кетет. Ошондуктан анан 7 миллион кыргыз элинин андан өйдөнкү миллиарддаган элдин бюджетин чиновниктер ордап коюп атат да. Мисалычы. Анткени ал жерде ага контролдогон эч нерсе болгон жок. Кетти. Зеленый болгон бойдончу. Анан бул жерден Кудай Таала талап кылат: "Эй, менин сүйүүм мага ыраазы эмес. Кой буну токтот" депчи. Ошондуктан ушул жерде күчтүү болгон сүйүү бул жерде алсыз болгон сүйүүгө үстөн болуп кетет. Адамдын буга болгон сүйүүсү бар, буга болгон сүйүүсү бар. Кайсысына болгон сүйүүсү күчтүү болсо, ошосун тандап кетет да. Ошосунун немесин аткарат да. Ушул жерден Кудай Тааланын пенденин сүйүүсүн, Аллага болгон сүйүүсү күчтүүрөөк болуусун талап кылат да. Биз жогоруда айтып кеткенбиз, инсандын Аллага болгон эски сүйүүсү бар. Ал тетиги Аль-Мисакта Адам алейхиссаламдын каяктан рух ааламында эле Кудай Таала бизди рухтарыбызды жаратып, аны ошол рухтарга өзүн таанытып, өзүнүн улуулугун, кудуреттүүлүгүн, сулуулугун көргөзүп, мени тааныдыңарбы? Тааныдык. Эми дүйнөгө силерди убактылуу сыноо майданына жөнөтөм. Ошол жерге барганда мага ибадат кыласыңарбы? Ибадат кылабыз деп, алардын келишимин алып, ошол жерден рух бир жолу Кудай Таалага ашык болгон. Бул эски заманда. Демек, кайсыл нерсеге болгон сүйүү күчтүүрөөк болсо, ошол алсызырагына өкүмдар болуп кетет да. Бул жерде Аллага болгон сүйүү өзгөлөргө болгон сүйүүдөн үстөн болуш керек. Ал үчүн жана айткандай, Аль-Мисакта рухтарга коюлган махаббат бар. Аль-Мисакта Кудай Таала ошол рухтарга өзүн таанытып ашык болгон рухтар. Анын далили ошол ар бир адам бул дүйнөдө фытратында Кудай дейт. Мен менен атеист дагы ошол улуу бир күч бар экенин, бир Аллах бар экендигин, ал өзүнүн акылында, өзүнүн тилинде улуу күч деп коюшу мүмкүн, энергия деп коюшу мүмкүн, ошол Аллах бар экенин сезет. Тупикке такалганда Кудайлайт. Анан экинчиси ошол кесип кылып атып, намаз окуп, дагы Аллага жакындап антип отуруп, дагы ошол сүйүүсүн арттырат деген биз зикир кылып, нематтарды Аллага байлап, ошентип анан Аллага болгон сүйүү, өзгөлөргө болгон сүйүүнү контролдой турган болуш керек. Ошондуктан Кудай Таала эмнени буйруйт? Өзгөлөргө тахжиму махаббати лил агhyar, өзгөлөргө болгон махаббатын инсан тизгиндөөсүн талап кылат. Алла Таала Кур'ан-ы Каримде айтып атпайбы? Ыймандуулардын Аллага болгон махаббаты өзгөгө болгон махаббаттан күчтүүрөөк деп. Ошондуктан Кудай Таала бул аятта жана экинчи аятта, эгерде ошол хижрат кылуудан, Алла жолунда аятта айтылганда аталарыңар, балдарыңар, бүт туугандарыңар, аялдарыңар, урууларыңар, тапкан байлыгыңар, кесип кылган бизнесиңер токтоп калат деп корксоңор, өзүңөр жактырган комфорт үйлөрүңөр Аллахтан жана элчисинен анын жолунда жихад кылуудан силерге сүйүктүүрөөк болгон болсо, анда отура берле күтүп коюп, Алла силерге жазасын алып бергенге чейин деген аятта да билингендей, бул эки аятта Кудай Таала өзгөлөргө болгон, өзгөлөрдү сүйбөгүлө, мени гана сүйгүлө деп чектеп жаткан жок, балким ага болгон сүйүүңөр өзгөлөргөдөн үстөн болсун деп атат. Кудум эле мындай деп айткандай: "Эй пенделерим, мен силерден үй бүлөңөрдү, аялыңарды, балдарыңарды, дүйнөнүн кооздуктарын сүйбөгүлө, жүрөгүңөрдөн чыгарып салгыла деп кантип мен силерден талап кылайын? Ага болгон махабатты жүрөгүңөргө мен өзүм отургузган болсом, мен болгон силерден талап кылып жатам, өзгөлөргө болгон махабатыңар мага болгон махабатыма баш ийсин. Мага болгон махабатыңар өзгөлөргө болгон махабаттан үстөн болсун. Ошондуктан өзгөлөргө болгон сүйүүңөр менин өкүмүмө, шариятыма моюн сунсун" деп. Эми бул жерде ошол жакшы бир нерсени айтып кетейин. Бул жерден кимдир бирөө суроо бериши мүмкүн да. Силер молдолор аны жакшы көрбө, көрө албастык кылба, дей бересиңер. Бул биздин табиятыбызга орнотулган нерсе да, кантип жакшы көрбөй коебуз? Кантип ачкөздүк кылбай коесуң? Бул бизде бар болгон табият болуп атпайбы деген суроону берип калышы мүмкүн. Ошого жакшы бир жооп берген экен.
Бул темабызга эле байланыштуу. Evet, dünyada dünya ait işler kırılmaya mahkum işler hükmündedir. Ооба, dünyoga байланыштуу işler, булар сынып калууга дуушар болгон айнектин шишелери сыяктуу дейт. Ал эми түбөлүктүү акыреттик иштер болсо өтө саламаттуу алмастын наркында дейт, анын баасында дейт. İnsandын табиятындагы өтө күчтүү кызыгуу жана жалындаган махабат жана өтө адамдын үрөйүн учурган ачкөздүк жана көктүк менен болгон, кежирлик менен болгон талабы бар го. Дүйнө деп Москвага чейин, Америкага чейин, Европага чейин барып атпайбызбы? Ошол инаатлуу талеп да ошол көккө кежирленген талап да ошол көктүк менен болгон талап эмне рисктердин башынан өтүп, ошондой эле өтө кымбат жана өтө күчтүү сезимдер, булар умуру ухревие казанмак үчүн берилмиштир. Акыреттик бактылуулукту, акыреттик үчүн берилген. Анткени булар өтө кымбат сезимдер болуп атат. Акырет дагы өтө ушундай кымбат, түбөлүктүү да. O hissiyatı şiddetli bir surette fani umuru dünyaya tevcih etmek. Bul сезимдерди ушундай bir страсть, ушундай bir катуулук менен, күчтүүлүк менен болгон bir көрүнүштө дүйнөлүк иштерге жүздөп салыш, дүйнөлүк иштерге сарптоо, фани ve кырылажак шишелери өтүп кете турган, сынып кала турган айнек сыныгчаларына бакый элмас фиятларны бермек демектир. Түбөлүктүү кала турган алмастын наркын баасын берип койгонго барабар дейт. Сынып кала турган айнектин сыныгчаларына, шишелерине алмасты, бриллиантты алмаштырып алуу деген дейт. Ушул мунасебетле бир нукта катырайын. Бул жаатта бир ой көңүлгө келди. Мындай деп айтам. Ашык шиддетli bir muhabbettir. Aşıktık ötö güçlü bir mahabat. Fani mahbublara mutevecih olduğu vakit ya o aşık kendi sahibine dahi bir azap ve elemde bırakır veyahut o mecazi mahbub o şiddetli muhabbetin fiyatına değmediği için baki bir mahbubu arattırır. Aşkı mecazi aşık hakiye inkılap eder. Ошол күчтүү болгон махабатты, ашыктыкты өтө турган сүйүлчү нерселерге жүздөгөндө ошол убакытта ошол ашыктык ээсин ар дайым бир азапка жана бир кыйноого таштайт. Же болбосо ошол мejази махбуб өткөл сүйүктүү нерсе, мындай орунсуз сүйүлгөн нерсе. Ошол күчтүү махабаттын баасына татыбагандыгы үчүн түбөлүктүү бир сүйүктүүнү издетет. Ошентип орунсуз сүйүү, орунсуз ашыктык, өтмө маанидеги ашыктык чыныгы ашыктыкка айланып кетет дейт. Утатпайбы? Мисалы, мен деген миллионерлер туура эмес жолдо жүрүп, жашоонун бардык рахаттарын татып көрөт. Дей койчу, биздин түшүбүзгө кирбеген рахаттарды татып көрөт. Миллионер, миллиардер да. Бирок ошолор Кудай Тааланы таанып бактылуу болуп кетип атпайбы, мисалы? Жашоодо көрүп атпайбызбы? Мен деген адамдар, кесиптери ар түрдүү болушу мүмкүн. Көрдүңбү? Алар өтмө маанидеги бир нерсени сүйүп алды. Мунун сүйүү сезими болсо өтө кымбат, күчтүү сезим болчу. Тиги орунсуз сүйүү бунун өтө күчтүү сүйүүсүнүн наркына, баасына ылайык келбегендиктен тигини сүйөт, анан чото кийин жакшы көрбөй калат. Анткени себеби таппай атат да. Анан мындан буга өтөт, мындан буга өтөт, мындан буга өтөт, баары татып көрүп, адашса, суетсиз болуп өлүп атат. Туура жол тапса, анан хидаятка келгенден кийин Аллага болгон кулчулуктун лаззаты буга чейинки надандык доорумдагы лаззат менен салыштырып болбойт деп атышпайбы? Мына инсанда миңдеген сезимдер бар дейт. Ар бирөөсүнүн ашыктык сыяктуу эки мартабасы бар дейт. Бири орунсуз, экинчиси орундуу дейт. Бирөөсү өтмө мааниде, бирөөсү чыныгы мааниде дейт. Эми бул жерде өтө маанилүү сабак да, мына бул жер. Жанакы инсанга көптөгөн сезимдер берилген да. Ач көздүк, сараңдык, көктүк, текеберлик, сүйүү,
ашыктык, ошо инсанда миңдеген сезимдер бар дейт. Ар бирөөсүнүн ашыктык сыяктуу эки мартабасы бар дейт. Бирөөсү өтмө мааниде, бирөөсү чыныгы мааниде. Бирөөсү орунсуз, бирөөсү орунду. Яни ошол сезимди туура пайдалансаң да болот экен, туура эмес пайдалансаң да болот экен. Мисалы, эндише, истикбал хисси херкесте бар. Келечекти ойлоп тынчсыздануу сезими ар биринде бар. Эртең кантем, баламды кантип багам деп, мындай ушун адам ушинтет экен. Шиддетли бир сүрөттө эндише этtiği вакыт бакар бул эми орунсуз, бул сезимин орунсуз пайдаланып атат да. Өтө катуу бир көрүнүштө мынтип сана тарткан убакытта Кудайдан болуп бир караса эле, ошол сана тарткан келечекке жетиш үчүн колунда документ жок экен. Биринчиден ал убакка жетесиңби, жетпейсиңби, документ жок колуңда, гарантия жок. Кем рызык жигетинде бир таахут алдында, анан дагы рызкы жаатында Кудай Тааланын келишиминин алдындасың. Кудай Таала мен рызкыңды берем деп жүздөгөн жерлерде Куранда айткан. Ачка калбайсың. Кыса болгон бир истикбал, анан еще ал сен ойлоп аткан келечек өтө кыпкыска. Өмүр өзү кыска да. О шиддетли эндише деймир. Демек, бул кыска болгон келечек сенин өтө күчтүү сана тартууңа арзыбайт, татыбайт. Демек, бул жерде аны туура кантип болбой эле сенде бар да. Болбой эле келечекке болгон сана тартуу бар да. Муну анда кантип колдонуш керек десе, муну мындай колдонуш керек дейт. Ондан жүзүнү чебирип, дүйнөгө болгон сана тартуудан жүзүңдү бургундагы кабирден сонра хакыйкый, кабырдан кийинки жашооңо, болгондо дагы чыныгы жашооңо, узун жашооңо бургун дейт. Келечек кабырда эмне болом кой? Ахиретте эмне болом? Деп ошол дүйнөгө кандай сана тарткандай, эртең күнү курсагым ачык болуп калат го, балам окутайын кой деп сана тарткандай, антип кабырыңа, акыретиңе, түбөлүктүү жашооңо сана тарт. Ошол стой деп атат да. Албетте, келечектин тедбирин алдын ала немесин тедбирин көрөбүз. Пландап, алдын алып коебуз анда колдон келишинче. Кем маала ve жака, бирок чындап эле да, субханалла, мындай. Бүгүнкү күндө канча адамдар ушундай сана тартат, эртең кантип жашайм, кантип балдарымды окутам, кантип кыздарымдын турмуш кылсам, ушунча сана тартат. Бирок бул дүйнө деген шунткенде өтөт да. Кыялдай эле өтүп кетет да, жомоктой өтүп кетет да. Ошол санаң кабырга, акыретке, түбөлүк жашооңо ылайыктуу эле да ошол сенин санаңчы. Кем маала ve жака каршы шиддетли бир хир көстөр. Анан дагы мал байлыкка болгон, атак даңкка болгон өтө күчтүү бир ынтызарлыкты, каалоону бир көргөзөт, сараңдыкты көргөзөт. Ушундай ар ким мал байлыкка дегенде ушундай ачкөз, атак даңк дегенде ачкөз. Бакар ким убакыттын онун незаретине берилмиш, караса эле убактылуу анын көзөмөлүнө берилген ошол убактылуу бир өтүп кете турган, жок болуп кете турган мал байлык, жана ошол коркунучтуу атак даңк, жана ошол атак даңк аны ойрон кыла турган, рия калып бара турган атак даңк, кээ бир учурда ошол этият болбосо, бул атак даңк адамды рия калып барат экен. О шиддетли кырса дегимер, сенин өтө күчтүү ачкөздүгүңө бул татыбайт дейт. Бул дүйнөдөгү атак даңк, бул дүйнөдөгү мал байлык сенин өтө күчтүү ачкөздүгүңө татыбайт дейт. Бул өтө кымбат сезим болуп атат. Ондан хакыйкый жак olan мератиби маневия. Демек, мындан аны кайсыга бурушубуз керек? Бул өтө күчтүү ачкөздүк сезимди руханий мартабаларга, Аллах Таалага жакындоонун даражаларына, акырет азыктарына жана чыныгы мал болуп бере турган солих амалдарга жүздөнүш керек дейт. Ал эми фена хаслет olan хырсы мejази исе али бир хаслет olan хырсага кыйын кылат. Мына дейт, ошондо сенин жек көрүлгөн, мындай бир жаман каралган, мазмум, жектелинген касиетиң, ачкөздүгүң ушундай кыла турган болсоң, улуу бир касиетке айланат дейт. Чыныгы ачкөздүккө айланат дейт. Эгерде ачкөздүгүң чыныгы ачкөздүк болсо, бул өтө сонун. Эгерде ачкөздүгүң мажази өтмө маанидеги ачкөздүк болсо, анда бул өтө жаман. Ар бир касиеттин, бендеге берген ар бир касиеттин эки мартабасы бар деп атат да. Мисалы, дагы бир мисал,
Şiddetli bir inat ile ehemmiyetsiz, zahil, fani umurlara karşı hissiyatını sarf eder. Öttө göktük menen. Ушундай bir geçirlik menen ötө maanisiz, ötüp kete турган утурумдук иштерге каршы сезимдерин сарптайт. Бакарки bir dakika inada değmeyen bir şeye karasa эле bir мүнөттүк senin geçirligиңе, göктүгүңө, бул жерде кежирлик дегенде мындай нейтральный түшүнүп туруш керек да. Кежирликти туура пайдалансаң жакшы, туура эмес пайдалансаң жаман. Ошол bir мүнөттүк кежирлигиңе, göктүгүңө татып алган bir нерсеге bir жылыңды берип салыпсың. Мисалы эл алдына чыгып, мүмкүн атың чыкпаса жер өрттө болот го, мүмкүндөчү. Hem zararlı, zehirli bir şeye inat namına sebat eder. Анан дагы өтө зыяндуу жана уулуу болгон bir нерсеге көктүк менен стойкостьти көргөзөт. Бекемдүүлүктү көргөзөт. Бакарки бул кубеттүүлүк хис караса, бул өтө күчтүү болгон сезимиң böyle şeyler için verilmiş. Мындай арзыган нерселер үчүн берилген эмес. Onu onlara sarf etmek hikmet ve hakikaten munafidir. Мындай улуу сезимдерди мындай өткөл нерсеге сарпташ даанышмандуулукка дагы, акыйкатка дагы терс. О шиддетли инады өтө көктүк менен болгон бул кежирликти, өтө күчтүүлүк менен болгон мындай бир кежирликти, стойкостьти о лүзумсуз умуру зайлее бермейип, кереги жок болгон, жок болуп кете турган убактылуу нерселерге бербей, өтө улуу болгон, түбөлүктүү болгон ыйман акыйкаттарына, ислам негиздерине, акыреттик кызматтарга сарптайт дейт. Ошентип бул төмөн каралган касиети улуу жана көркөм бир касиет болгон чыныгы көктүккө айланат дагы. Атап айтканда, хакта шиддетли себата инкилап эдер. Акыйкат үстүндө өтө катуу көктүктү көргөзсөң, мына ошол улуу касиетке айланып кетет да. Кандай эле ошол арзыбаган бир атаң даңк үчүн, ошол адамдардын алдында бир сөзгө жетиш үчүн, бир сахнага чыгып 3 мүнөттүк бир роликтти көргөзүш үчүн канчалаган көктүктү көргөзөт, уйкулардан калат, тамактан калат, мисалы да. Ошол эле көктүгүңдү динде бекем болууга арнасаңчы, бул өтө улуу касиет болуп калат да. Мисалы сахабалар ушул көктүгүн дүйнө акыретке берген да. İşte şu 3 misal gibi, mına ушул 3 misal сыяктуу insanlar insana verilen cihazatı maneviyeyi, ошол insanlar insanга берилген, Кудай Таала берген ошол руханий жанакы куралдарды, мен деген сезим, сүйүү сезими, ач көздүк сезими, тойбостук сезими, сараңдык сезим, ошол миңдеген сезимдерди эгер nefsin ve dünyanın hesabıyla istimal etse, bunu eğer de nafsinin, dünyanın esebine koldansa bunu ve dünyada ebedi kalacak gibi, dünyada tübölükte kala turgan siyaktуу kaydigerlik menen çabalaktasa, anda tömön ahlaklarga, ısrafka, tekki getүүгө себеп болот bunun бардыгы. Улуу болгон колуңдагы алмаз бриллиантты берип туруп, анын ордуна азыр сынып кала турган бир айнектин шишесине алмашып алдың деген сөз да. Өтө баркы кымбат болгон сезимдериңди сен жок болуп кете турган бир нерселерге арнап койдуң деп атат. Эгер хафифлерини дүнүйө умурун, эгерде ошол Кудай Таала берген миңдеген сезимдерин, жеңилдерин дүнүйөлүк иштерге, ал эми өтө күчтүүлөрүн болсо акыреттик милдеттерге, руханий милдеттерге сарптаса, анда көркөм, макталынган адеп ахлакка булак болуп берет. Жана даанышмандуулук менен акыйкатка дал келип, эки дүйнөнүн бактылуулугуна себеп болот дейт. İşte tahmin ederim ki, mına men ойлоймун, болжолдоймун ушуну, бүгүнкү күндө көптөгөн насаат айтуучулардын насаатынын таасири жок калгандыгынын себеби да ушул болсо керек. Ахлагы жок, ахлаксыз инсандарга, адеп ахлагы начар инсандарга мындай дейт: эй, көрө албастык кылба, эй, сараңдык кылба, душмандык кылба, көгөрбө, көктүк кылба дүйнөгө анчалык, дүйнөнү сүйбө. Атап айтканда,
табиятыңды, фытратыңды алмаштыр деген сыяктуу сырттан караганда аларга бир колунан келгиз, күчү жеткиз бир буйрукту буйруп аткандай сезилет дейт. Эгерде алар анын ордуна булардын жүздөрүн жакшы иштерге бургула, агымдарды өзгөрткүлө дегенде алардын насыйкаты дагы таасир бермек, алардын ыктыярына дагы, каалоосуна дагы бир ылайык келе тургандай бир буйрук болмок деп атат. Анан ошондой эле мондай бир жери бар. Жана айтпадыбы? Мухаммад Саид Рамазан Бутыйчы өзгөлөргө болгон сүйүү бар, анан Аллага болгон сүйүү бар. Аллага болгон сүйүү өзгөлөргө болгон сүйүүдөн үстөн болуш керек. Аны көзөмөлдөш керек. Анын жолу ушул. Баягы инсанды Кудай Таала жер бетинде орун басары кылгандан кийин жанакындай сезимдерди бергенге туура келди. Анан ошол сезимдерди контролдой турган, кызылга келген токтото турган нерсе бул Аллага болгон сүйүү болуп атпайбы? Аллага болгон сүйүү, Алладан болгон коркуу, анан сен өзүң сезимдериңди тизгиндөөгө алып барат да. Болбосо сен аны деле алгантасың, тигин деле алгантасың, ага деле баргантасың. Мисалычы. Эми бул жерде ооба. Ошону кантип алмаштырса болот? Кантип өзгөртсө болот? Мына жерде жазган экен. Мону жазып, буякта болсо керек эле. Мына жерде экен. Эй, нафси парас, нафсим жана эй дүйнө парас досум. Махаббат деген нерсе бул ааламдын бар болушунун бир себеби. Махаббат бул ааламды бири-бирине байлаган бир боо. Бул ааламдын жарык кылган нуру да, жандуу кылган жашоосу да бул махаббат. Инсан бул ааламдын эң жаамы, мындай бир баарын өз ичине камтыган бир мөмөсү. Ошондуктан бүт ааламды курчай тургандай махаббат, сүйүү ал мөмөнүн уругу сыяктанган жүрөгүнө коюлган дейт. Бүтүндөй ааламды курчап ала тургандай бир сүйүү жүрөгүнө коюлган дейт. Мына ошондой чексиз махаббатка бир гана чексиз кемелдиги бар бирөө ылайыктуу боло алат дейт. Ошондуктан жанакылар таппай атат да. Жүрөгүндө болгон махаббат чексиз болуп атат, мисалы адашкандарчы. Анан арак ичип көрөт, дагы эле бир нерсе жетишпейт, тигинтип көрөт, мынтип көрөт, антип көрөт. Анан бактысыз болсо ошо менен өзүн өзү өлтүрүп, бактылууан Алланы тапкандан кийин анан өзүнө келип анан бактылуу болуп калып атышпайбы? Канчалаган байлар бар, бактылуу таптым деген. Ошондуктан мынакей эй нафс жана эй досум, адамдын табиятында коркуу менен сүйүүгө колдонула турган эки аспап коюлган. Ал сүйүү менен коркуу аспаптары сөзсүз түрдө адамда сүйүү болгон, сүйүү сезими бар экен, коркуу сезими бар экен. Же жаратылганга, же жаратуучуга, жаратылган макулуктарга, же жаратуучуга карата колдонуп салат экен да. Экөөнүн бирөөсүнө колдонбой кое албайт экен, сөзсүз колдонот экен. Же буга. Жаратылгандардан коркуш деген кайгылуу бир бале. Жаратылган нерселерге болгон махаббат да балелүү бир түйшүк. Анткени сен корккон нерселер сага боорукерлик кылбайт, суранычыңды кабылдабайт. Мындайда коркуу, кайгылуу бир бале болот. А сен сүйгөн нерселер болсо же сени тааныбайт, жакшы кал дебестен кетип жоголот, мисалы жаштыгың жана мал-мүлкүң. Же жакшы көргөнүң үчүн сага акарат кылат. Чынык эмес сүйүүдө 100дөн 99у сүйгөндөн арызданып жүрүшкөнүн көрбөй жатасың. Анын себеби жүрөктүн ичинде Аллахтын самат ысымы чагылат. Эч нерсе муктаж эмес деген самат ысымы чагылат жүрөктө. Ушундай жүрөк менен бут сыяктанган дүнөлүк нерселерди сүйүп ашык болуу ал нерселерге оор келгендиктен жактырбай четке кагышат. Анткени адам табиятына туура келбеген нерселерди четке кагат, шахвани кумарланууга тиешелүү сүйүүлөр темабызга байланышы жок дейт. Демек сен сүйгөн нерселер же сени тааныбайт, же сага акарат кылат, же сага жолдош болбойт. Сенин ага умтулушуңа карабай ажырап кетет. Ырас ушундай экен, анда бул коркуу менен махаббат сезимин сен ылайыктуу затка багытта, ошондо сен андан корккондо рахаттанасың, ага болгон махаббаттан бакытка бөлөнөсүң. Ооба, жалалдуу жаратуучудан коркуу деген анын мээримине жол таап коргонушту билдирет.
коркуу бир камчы болуп анын мээрим кучагына айдайт. Маалым болгондой, маселен бир эне чүрпөсүн, яны баласын коркутуп кучагына тартат. Ал коркуу ал балага абдан жагымдуу келет. Себеби мээрим кучагына оролуп жатат. Эми ошол бүт энелердин мээрими Аллахтын мээриминин болгону бир чагылуусу гана. Демек, Аллахтан коркууда абдан чоң лаззат бар. Раз Аллахтан коркуу ушунчалык лаззаттуу болсо, анда мухаббатуллахта, Аллахты сүйүүдө кандай гана чексиз лаззат, бакыт бар экени маалым болот. Анан Аллахтан корккон адам башкалардын ташбоор, балелүү коркутууларынан кутулат. Ал эми махаббат Аллахтын эсебинен болгондуктан макулуктарга болгон сүйүүдөн кайгы тартпайт. Жана башында айтпадыбы? Ал өзгөлөрдү сүй, Аллах үчүн сүйгүн депчи. Аллахтын эсебинен болгондуктан макулуктарга болгон сүйүүдөн кайгы тартпайт. Ырас инсан оболу өз нафсин сүйөт, андан соң жакындарын, андан соң элин, андан соң жандуу макулуктарды, андан соң ааламды, дүйнөнү жакшы көрүп сүйөт. Аталган чөйрөлөрдүн ар бири менен алакасы бар. Алардын рахаттарын көрүп рахаттанат, кайгыларын көрүп кайгырат. Бул башаламан, борон чапкындуу дүйнөдө эч нерсе туруктуу болбогондуктан адамдын байкуш жүрөгү дайыма жараланып жатат. Колдору кармаган нерселер кетерде канталатып, тытып кетүүдө, жада калса жулуп кетүүдө. Ырас ушундай болгон соң, эй нафси, акылың болсо ошол сүйүүлөрүңдүн баарын топто да, чыныгы ээсине берип, бул балелерден кутулгуун. Бул чексиз сүйүүлөр, чексиз кемелдик менен жамал ээсине таандык, Аллахка таандык. Качан сен чыныгы ээсине бергенде, бүт нерселерди анын аты менен, анын күзгүсү болгон жагы менен кайгы тартпастан жакшы көрүп сүйсөң болот. Демек, бул махаббат түздөн түз дүйнөгө жумшалбашы керек. Болбосо махаббат өзү эң лаззаттуу неамат болсо да, эң кайгылуу бир бале болуп калат. Махаббаттын бир жагы калды, эң орчундуусу да мына ошонусу. Эй нафси, сен махаббатыңды өз нафсиңе колдонуп жатасың. Сен өз нафсиңди өзүңө маабуд, бирин эки кылбай сыйна турган Кудай кылдың жана сүйүктүү кылып алдың. Бүт нерсеңди нафсиңе арнап курман кылуудасың. Кудум эле аны өзүңө Кудай кылып алдың. А негизи махаббаттын себеби же кемелдик, яни кемелдик, жетишкендик, өзү сүйүлө турган нерсе, же пайда, же рахат, же жакшылык, же ушул сыяктуу себептерден улам сүйүлөт. Эми эй нафси, бир нече сөздөрдө айкын далилдегенибиздей, сенин негизги маңызың кемчиликтен, каталыктан, жакырлыктан, алсыздыктан жуурулушкан. Караңгы канчалык кою болсо, нурдун жарыгы даана көрсөтөт. Анын сыңары сен да тескери сыпаттарың менен Фатири Зулжалалдын, окшошу жок жаратуучунун, Аллахтын кемелдигине, жамалына, кудретине, мээримине күзгү болуудасың. Демек, эй нафси, нафсиңди сүйбөстөн тескерисинче душмандык кыл, же боор ачы, же мутмаинна болгондон кийин, күмөнү калбагандан кийин боорукерлик кыл. Сенин нафсиң лаззат менен пайданын булагы, сен да лаззат менен пайданын рахатына ашыксың. Сенин нафсиң лаззат менен пайданын булагына, а сен дагы лаззат менен пайданын рахатына ашыксың. Эгер нафсиңди сүйсөң, чексиз лаззаттары менен пайдаларды алдагы нафсиңдин кымындай лаззаты менен пайдасына алмаштырба. Жылдыз курттай болбо, себеби ал бүт жакындары менен сүйгөн нерселерин кою караңгылыктын ичинде жоготуп, аларды табууда өзүнүн үлпүлдөгөн жарыгын жетиштүү көрөт. Сенин лаззатың менен пайдаларыңда алакаң болуп, бүт пайдаларынан сен пайдаланган, кубанычтарын көрүп кубанган жаамы барлыктардын жана бүт аламдын пайдалары менен неаматтары да Аллахтын жакшылыгына көз каранды. Мына ошол махбубу эзели, түбөлүктүү сүйүлгөн, эзелтен бери сүйүүгө ылайыктуу болгон Аллахты сүйүң лазым. Ошондо сен өзүңдүн да, алардын да бакыттарынан пайдаланып, рахатка батасың. Андан сырткары камали мутлак, толук кемел болгон Аллахтын сүйүүсүнөн келип чыккан чексиз бир лаззатты дагы аласың. Ансыз деле сендеги өзүңө болгон катуу махаббат негизи Аллахтын затына карата колдонулушу керек. Сен туура эмес колдонгонсуң. Андыктан нафсиңдеги ана, мен
деген сезимди, өзүмчүлдүктү жырт дагы хуаны, хуа, Аллах, ал, ошону көргөз. Сенин ааламга таралган сүйүүлөрүң анын ысым сыпаттары үчүн берилген бир махабат. Сен туура эмес колдонуп, жазасын да тартып жатасың. Анткени орундуу колдонулбаган шариятка терс махабаттын жазасы аеосуз түрдө кыйынчылык тартуу. Аллах мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү, Рахман, Рахим ысымдары менен үр кыздар, хурилер кооздоп турган бейиштей сенин баардык арзу каалоолоруңду канааттандыруучу бир жайды сенин материалдык жыргалың үчүн даярдап койгон. Башка ысымдары менен сенин рухуң, жүрөгүң, сырың, акылың жана башка сезим туйгуларың ала турган лаззаттарды камсыздай турган ихсандарын ошол бейиште сага даярдап койгон. Ар бир ысымында сен үчүн берешендик, ихсан, жакшылык казыналары бар. Ушундай бир махбуб, сүйүлө турган эзелки Аллахтын кымынчалык сүйүүсү бул ааламдан жогору турат. Аалам анын сүйүүсүнүн кичинекей бир чагылуусунун ордун да баса албайт. Андыктан махбубу эзелинин өз сүйүктүү кулу пайгамбарыбызга айттырган төмөнкү эзелки буйругуна кулак салып боюнсун. Ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхиббукумуллах. Эгерде силер Аллахты сүйсөңөр, анда мени ээрчигиле, пайгамбарды анын сүннөтүн ээрчигиле, ошондо Аллах силерди сүйөт дейт. Субханакаллаху бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Аллах разы болсун.